4 сериялуу радио драмасы Мураскер. 4-чү серия. Ар бир түнүм масчылыкта өтүп жатты. Көзүмдү ачып эле Айгүлдү көрдүм. Анын нур жанган көздөрүндө уайымдын учкундары да илелешип турат эле. Нуржан, өзүңө окшобой эле баратасың. Манас айта аласыңбы? Устазың талыкпай үйрөткөн манас эсиңде барбы? Мен албетте айта алам. Манас менин жүрөгүмдө эң ыйык, ары терең орун алган. Бирок сен манас айтпагылы 1 жылдан көп болду. Манас айтпаган киши да манас эсептелеби? Каргалдак гүлү тек суук, бийик тоолордо гана өсөт. Башка жерде өсө албайт. Нуржан, сенин көңүл күйүңдүн жакшы эмес экенин билем. Жүрүчү үйгө кетели. Үйгө кетсем кантип силерди жыргал турмушка ыйгылам? Бизге жакшы кийимдин да, калаадагы үйдүн да кереги жок. Бизге болгону мурдагы Нуржан эле керек. Сен манас айтпасаң, сенин ордуңда мен айтайын. Байыркы өткөн заманда калаш деген бар болгон, ай келбеттүү нур жүздүү, көзгө көркөм чок беттүү, дүйнөдө андай ким өттү? О, Айгүл, манас айтканды качан үйрөнгөнсүң? Калбек агам сага актай тасмаларды берген экен. Сен толук 2 тасмага үйнө алыпсың. Сагынган сайын тыңшап жүрүп үйрөнүп алдым. Кыйын экенсиң. Бирок мен дагы эле сенин айтканыңды уккум келет. Сенин көнүңдү түшүнөм. Менин дагы үйгө кайткым бар. Үйдө көнүм чексиз жай табат. Бирок Нуржан, эгер сенин көнүң эле жай тапчу болсо, эмне иш кылсаң мен сени колдойм. Дүйнөнүн арткы четине кетсең да мен сени ээрч барам. Бирок сенин көңүл күйүң жакшы эмес экен. Нуржан, устазың менен көрүшпөгөлү көп болгондур. Сен устазыңды көрбөгөлү деле көп болгондур. Бары устазың менен учурашышың керек. Айгүлдүн көзүнөн жанган нурлар кудум мени Үч таш жайлоосуна барып калгандай сезиндирди. Туура. Мен бары устазым менен учурашышым керек. Устазымдын сабагын укпагалы 6 ай болду. Бул жолу устаздын үйүнө жаңыдан сатып алган мотоциклди минбей, атчан бардым. Мен дагы эле устаздын көңүлүндө баягы 14 жашар бала бойдон калсам экен дейм. Устаз, бүгүн мен сизден уландуу манас айтууну үйрөнөйүн деп келдим. Бүгүн биз жөн жай эле сүйлөшөлү. Болот устаз. Кечээ күнү биздин уй жоголуп кеткен эле. 2 балам көздөп жүрүп, араң таап келди. Табылган болсо эле жакшы болуптур. Сен жолдон адашып көргөн белең? Албетте устаз. Жолдон адашпаган киши жок. Жол жок кезде биз да жолдон адашып калабыз. Жол көбөйгөн кезде дагы эле жолдон адашып калабыз. Анткени биз жолду кандай басууну биле албай калабыз. Анда устаз, канткенде жолдон адашып калбайбыз? Эгер ак карлуу тоого барайын десең, ак карлуу тоону көздөй жүрүүң керек. Эгер күнгө жетейин десең, күндү көздөй жүрүүң керек. Сапарыңда кандай азгырыктарга түшүксаң да, жолуңан адашпашың керек. Кудум манас акчага, сулууга, бийликке азгырылбаган сыяк. Анын тек бир гана максаты болгон. Ал болсо да кыргыздарды бактылуу, жыргал турмушка ээ кылуу. Нуржан, сапарыңдын каяка экенин өзүңдүн жүрөгүңөн сура. Мен теги каяка баратам? Максатым эмне?
менин баштан бою залкар манасчы болуп оюм бар эле. Бирок Галибек ага мага жол көрсөтүп, ата-энеңе там салып бер деген. Бирок ар жолу акчаны алып келгенимде энем мага чөп жыттанган баланы жакшы көрөм. Тамеки жыттанган баланы жакшы көрбөйм. Кымыз жыттанган баланы жакшы көрөм. Арак жыттанган баланы жакшы көрбөйм. Күнгө күйгөн кызылчок томолок баланы жакшы көрөм. Күн түндү алмаштырып койгон баланы жакшы көрбөйм деген. Мурда Айгүлдүн көзүнөн нур жаап турат эле. Бирок азыр ал муңайып калыптыр. Мурда мен ырчы болсом деле болот деп ойлочумун. Бирок мен киммин? Мен батыш өңүрдөгү кичик бишаң атанып алып, башкалардын наамында ырдап жүрөм. Атыгүл менин ыр тасмаларымда, атымда жок. Мен киммин? Кичик бишаңмынбы? Жок. Жок. Мен Нуржанмын. Залкар манасчы Сагым Мамайдын шакирти. Мээримдүү ата-энемдин уулу. Үйүмдүү жубайым Айгүлдүн күйөөсүмүн. Залкар манасчы болууну эңсеген Нуржанмын. 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 Мен Нуржанмын. Устаз, мүмкүн болсо манасты мамлекет тилине которуп айтайын дейм. Эмне үчүн? Үрүмчүдөн манас айткамын. Бирок тилибиз окшобогондуктан башка боордош улуттардын түшүнбөй турганын байкадым. Эгер манасты көптөгөн кишилердин алкоосуна ээ болсун десек, алды менен алар манасты түшүнүшү керек. Аябай жакшы ойлопсуң. Галибек ага мурда манаска башка улуттар кызыкпайт деп айткан. Ошондо эле бул сөздү туура эмес деп караганмын. Азыр ойлосом деле туура эмес. Чуңхуа улуту бир үй бүлө кишилери. Чынында биздин кийген кийимибиз, сүйлөгөн сөзүбүз окшобогону менен баарыбыз бир ой, бир максаттабыз. Манастагы баатырдык, адилеттүүлүк, ынтымактуулук жана өзүнө арноо баары киши урматтай турган асыл мурал. Болгону көпчүлүк манасты угуп түшүнө алса эле сөзсүз жактыраарына ишенем. Biz kırgızlar tarıhtan beri çegaranı korgop kelgen elmiz. Eli jurttu atamekendi korgo Manastın kırgız urpaklarını kaltırgan ruhu. Manas bakıttı, ıntımaktуулuktu, tınçtıktı, mekendin birimdүүлүгүн azalaydı. Mınday bağlı epostu dağda köptügön kişiler biliyorsu gerek. Nurcan, sen gamsız işte. Men seni koldoy. Устаз, рахмат сизге. О, Дилнур, кызым, ыйлабай турчу, ыйлаба. Атаңдын зээнин чачпа. Зарыл иш жасап атпайбы? Болду, ыйлаба го, ыйлаба. Үйдө киши барбы? Бар. Ой, Лимудур, келиңиз. Айгүл. Ия. Бул Оодандык Манас маданият түзүлдөө ишканасындагы Лимудур болот. Лимудур, сиз жөнүндө укканмын. Нуржан биринчи жолу сизди устазынын үйүндө көргөн экен. Ал кезде Нуржан 14 жашта эле. Ал азыр ата болду. Лимудур, кайсыл шамал сизди учуруп келди? Нуржан, устазыңан уксам, сен азыр Манасты которуп атыпсың. Ооба. Жакшы ишти баштапсың. Биз дагы бул ишке киришкен болчубуз. Бирок кээ бир жерлерин оюбуздакыдай которо албадык. Сен манасчысың. Манасты күндө айтасың. Түшүнүгүң да терең. Биз сени одан калып барып, биз менен бирге котормо кызматын жасоого сунуштап келдик. Албетте болот. Мындай. Эгер көпчүлүк Манастын жомогун окугусу келсе, китептен окуса болот. Эгер мамлекет тилиндеги нускасын уккусу келсе, биз да айта алабыз. Айгүл. Нуржан, оданга камсыз бара бер. Үйдүн жумуштарына мен жетише албасам, агаларымды деле жардамга чакырам. Болот. Манас эпосу менен өткөн күндөр чыныгы маанилүү күндөр эсептелет. Манас эпосу менен бирге болгон Нуржан чыныгы Нуржан. Сагым Мамай устаз менин жөлөгүм. Ал жоголгон жан дүйнөмдү табууга жардам берди. Акыры устазым азыркы замандын тирүү комери деген атакты алды.
Кыргызстандын президенти ага Кыргызстан маданият саласындагы эң жогору орден Манас орденин берди. Устаз дүйнөдөгү эң даңктуу залкар манасчыга айланды. Мен устазымдын барган сайын чоң ийгиликтерге кол жеткиргенине кубандым. Устазымдын жашынын барган сайын улгайып баратканына кайгырдым. Эгер убакыттын кандай өткөнүн билгиң келсе, чоң атанын агарган чачынан бил. Мына, көздү ачып жумгуча устазым 90дон ашып кетиптир. Мен деле 40тан ашып, орто жашка таяп калдым. Келгиле. Мен аялым жасаган мантыны даамдап көргүлө. Келгиле. Бул кебепти даамдап көргүлө. Алыбек агам келбедиби? Мен ага телефон чалдым. Ал устазды карагыдай бетим жок дейт. О, силер курман айтты үйүңөрдө өткөрбөй, барыңар менин үйүмө келдиңерби? Устаз, мурда ат тезегин кургатпай, бирибиз кетсек, бирибиз келип турчу элек. Быйыл баарыбыздын толук келишибизди ойлоп көрбөгөндүрсүз. Шакирттериңиздин баары толук келди. Эгер силер оокатыңарды алып келбеген болсоңор, мен сыртка чыгып аштык сурап келет болчумун. Убакыт эмне деген тез өткөн, Нуржан, сен биринчи жолу бул жерге келген кезиңде матырайган жаш бала элең. Азыр сен деле 40тын кырынан ашкан турбайсыңбы? Устаз, бирок сиз өзгөрбөдүңүз. Калп айтпа. Мен картайдым. Силер азыр шакирт тарбиялоону баштап кеттиңер. Эсиңерге түйүп алгыла. Эгер бирөө үйрөнөм десе, сөзсүз ага үйрөткүлө. Мага окшош сынып алам деп жүрбөгүлө. Эшигиңер арбак ачык болсун. Дагы да көп кишилер кирсин. Элге Манастын баалуу касиетин билдиргиле. Көптөгөн кишилерге Манастын кереметин көрсөткүлө. Болот, устаз. Эсибизде бекем сактайлы. Болот. Устаз, бүгүн жакшы күн болду. Баарыбыз толук экенбиз. Биз бирге Манас айталы. Ооба. Бүгүн жакшы күн. Мен силер менен бирге Манас айтайын. Болот, устаз. Болот. Бет жуйлу. Кол жуйлу. Эми ооз чайкайбыз. Айтайын батыр Манасты, Айтайын батыр Манасты, орагы бизди колдосо, орагы бизди колдосо, айтканым жалган болбосо, айтканым жалган болбосо, жарымы төгүн жарымы чын, жарымы төгүн жарымы чын. Жарандардын көңү ток, көбү төгүн көбү чын, көпчүлүктүн Устаз! Кайрылбай кеттиң эч кимге, кайгырамын көз жаштап. Менин устазым Залкар Манас Сагым Мамай карыя дүйнө салды. Ал Манас айткан бойдон дүйнө салды. Түркүнгүлдөр мүрзөсүнө жайнап кетти. Устаздын эң соңку калтырган сөзүн мен али унута албайм. Эшигиңер арбак ачык болсун. Дагы да көп кишилер кирип Манас үйрөнсүн деген болчу. Бул сөзүнүн түрткүсү менен мен Оодандык орто мектепке барып, ар аптада 1 сааттан Манас сабагын атайы үйрөтүп жүрдүм.
Nurcan mugallim. O, Sırgak, emniş? Mugallim, meni şakirtlikке alsanız bolu. Sen Şiha manası жақсы көресің бе? Аябай жақсы көрөм. Siz Araptada 1 saattan sabak өссөңүз да жетпейт. Менин көп үйрөнгүм бар. Болот. Seni şakirtlikке кабылдайын. Siz макул болдуңузбу? Ушундай эле тез макул болдуңузбу? Ме? Куштун саңоорубу? Бүркүттүн саңоору. Манасчы болсоң, Бүркүттүн саңор. Манасчы болуу үчүн үнү тунук, жаңырыктуу, тыныгы жеткиликтүү болуусу керек. Бул саңорду күндө үйлөп, тынык алууну машыксаң, анан жакшы жетилип чыгасың. Мен Сагымамай чоң атанын шакирти болдум. Сыргак. Манас эпосун айтууда үнүң эле сөөнбөй, жан дүйнөң менен айтышың керек. Азыртан баштап мен бир ооз айтам. Сен ээрчип айт. Болот. Эй! Айтайын батырман асты. Орақтары қолдосо. Айтқаным жанға. Устаз, мен сиздин сөзүңүздү угуп, шакирт кабылдоодо артыкча талап койбодум. Азыр ким эле үйрөнүүнү кааласа, арыбак, арыбай талбай үйрөтүп жатам. Манаста бир түрдүү сыйкырдуу күч бар. Мейли канчалык айталсын, Манастын руху анын жүрөгүндө калат. Сыргак ал жарым жолдо таштап койгон жок. Ал мени ээрчип, башталгыч мектептен баштап, борбордук улуттар даашөсүнө чейин манас айтууну үйрөндү. Убакыттын кандай экенин билгиң келсе, баланын бетинен бил. Сыргак! Ой, Сыргак, кел. Көпчүлүк, байсадан түшкүлө. Нерсе керектериңерди толук алгыла. Бул болсо мен устазымдын боз үйү. Сүрөткө тартып алалы. Сүрөткө тартып алалы. Устаз, булар менин дашөдөгү сабакташтарым. Саламатсыңарбы? Айдоочу ага, рахмат сизге. Эчтеке эмес, жакшы ойногула. Анда жакшы барыңыз ага. Достор, музыка аспаптарыңарды алып чыккыла. Сыргак, эмне айтпай эле келдиң? Сабакташтарыңды да ээрчитип келипсиң. Устаз, бир аздан соң билесиз. Устаз, Айгүл энем кана? Баламдын үйүнө кетти. Сыргак, биз да дайындалып болдук. Болот. Устаз, олтуруңуз. Эмне кыласыңар? Сизге манас айтып беребиз. Ушунчалык көп музыка аспаптары менен коштоп, манасты кандай айткалы болот? Устаз, олтуруңузчу. Устаз, 8 жашыма сиздерчи манас айтууну үйрөндүм. Азыр 22-ге чыктым. Дашөдө мен бул максатташтар менен тааныштым. Алар жаман эмес. Мен Леониндемин. Мен Сучандамын. Мен Хунандамын. Мен Думбейденмин. Мен Бейжиндемин. Биз баарыбыз манасташпыз. Ооба, баарыбыз манасты жакшы көрөбүз. Ошого ушул музыка отрядын уюмдап, манасты кайрадан аткардык. Мен эзелтен манасты мындай айтканын угуп көрбөпмүн. Аябай сонун экен. Угулдубу? Ылдам келгиле. Жайлоого керемет манас музыка отряды келипти.
Устаз, мен айткан манасты жактырдыңызбы? Башында сени караманча айтып аткандай сезингеймин. Бирок бир канча сабак айткандан кийин тыптыныч жайлоп бирдемде эле саммиңдеген аскерлердин согуш майданына айлангандай болду. Башка музыка аспаптарын кошкондо чынында туюнтуусу аябай күчөйүптүр. Сен кыргызча жана мамлекет тили боюнча айтсаң, ан сайын түшүнүктүү болуптур. Жарайсың, Сыргак. Сиз мага манасты эки түрдүү тилде үйрөттүңүз. Мен албетте аны байытуум керек да. Бирок мен дагы эле сени сындайм. Мектебиңде сабагыңды жакшы окубай, бул жерге келип эмне кыласың? Сабактан качтыңбы? Устаз, окуумду бүтүрдүм. Кийинки айдан баштап идарама тизимдетүүгө барам. О, ушунча тезби? Адам картайганда эсте сактоо курбаты төмөндөп кетет. Каяка кызматка чыктың? Кайда барасың? Чыгын айылына барам. Устаз, өкмөттүк штатка өттүм. Ал жер ата мекендин эң батыш жагындагы айыл. Өзүм дилгирлик менен барам дедим. Алыска айылга барып, негизги катмарда кызмат иштөөнү дилгирлик менен талап кылуу Шинжаңдык балдардын жасоого тийиштүү иши. Бирок областык манас изилдөө борбору сени изилдөөчү болууга сунуштаган эсимде. Эмнеге калып калбадың? Изилдөөчүлүктү да кошумча кылам. Азыраак уктап жапаны жеңейин. Устаз, сиз мага тек манасты айтып эле калбай, рухун чагылдырышыбыз керек деп тарбия бергенсиз. Биз кыргыз эли мекен үчүн чек араны коргоп, манастын рухун иш жүзүндө туюнтабыз. Негизги катмарга барып, айылдаштардын бактылуу турмуш өткөрүүсүнө жардам беребиз. Бул да манастын рухун жандуу үйрөнүү, таасын колдонуу болот. Сыргак, мени менен үйгө кирчи. Сага бере турган нерселер бар эле. Ай, булар уктап калган турбайбы? Жарым күн манас айтып чарчады. Сыргак, бери кел. Бул эки китепти бир канча жыл өткөндөн кийин сага берейин деп ойлогон элем. Сен чоңоюпсуң. Бүгүн эле берейин. Манастын толук тому? Кыргызча жана мамлекет орток тилиндегисиби? Бул кыргызча нускасы. 1995 жылы басмадан чыккан. Мамлекет менин устазым Сагым Мамай Карыянын айткан нускасына негиз реттеген. Карачы, бул жерге мындай жазылган. Манас эпосунун толук томунун басмадан чыгышы элибиздин тарыхый эпосунун таралышынын жаңы бир башталышы болуп, элибизде Манас эпосунун ооз эки айтымдан кагаз бетине түшүрүлгөнү, жандуу абалдан туруктуу адабий нускага карай жүздөнгөнүнөн дарек берет. Мурда жер-жердеги манасчылардын айтканы менен окшобойт. Устаз шакирт тарбиялаганда тек гана устаз бир ооз айтат. Шакирти ээрчип бир ооз үйрөнөт. Эгер устаз бир бөлүгүн унутуп калса, анда шакирт дагы бир бөлүгүн аз үйрөнүп калат. Бирок бул китеп бар болгондон кийин манасчылардын үйрөнө турган китеби бар болду. Мамлекет орток тилиндеги нускасы 1998 жылы басмадан чыккан. Мен дагы которуу кызматына катышканмын. Бул эки китеп аябай баалуу экен. Мен сөзсүз жакшы сактайм. Манастын жомогу кылымдардан бери уланып келди. Бүгүн сенин айтканыңды угуп, менче ал дагы жашарып калды. Сиз менин музыка коштоп айткан нускамды жактырдыңызбы? Жактырдым. Устазым калтырган өнөрдү дагы булжутуп, жаңы күч кошуп, көкөлөтүү керек. Устаз, мен жаңы күч коштум. Атап айтканда, манасты төгөрөктүн төрт бурчундагы кишилердин жактырышын үмүт кылам. Дүйнөнү туташтырган жөрөлгөлүү эпос болушун үмүт кылам. Мен манасты бүт дүйнө жүзүнө тааныткым келет. Жакшы. Жакшы. Болот. Камынсың кыргыз түштүктөн, калбай кыргыз катышат, анан түп көтөрө бул ишкеңей. Бүгүн күн чайттай ачык экен. Ай, ойгонгула. Аба аябай сонун экен. Тургула. Бул кимдин төктаны?
Меники. Ай, сырғақ, сенің ұстазың манас айтып атабы? ооба. Оу, керемет. Үні тұнық жаңырықты екен. Аябай тартымды екен. Жүрі, барып көрелі. Айтылып келген аз болдың, ей. Нұржан мұғалім, жақсы айтады екенсіз. Сізге чынында ынандым. Үніңіз тарқытпасын. Силер жинаштырып болдуңар бы? Жинаштырып болдук. Карагылач, булаттар кандай экен? Пай. Жакшаттар экен. Айылдагылар силерди кетет экен деп угуп, менсин деп аталып келиптир. Керемет екен. Эзелтен ат минип көрбөгөм. Пул кызыл атты мен минейчи. Одан кача ат менен мен жеткирип кояйын. Анан машинага олтуруп Үрүмчүгө кайткыла. Болот. Музыка аспаптарыңарды толук алгыла. Атка мингиле. Аттаналы. Анан